Атаңардын барында атасы бар, тайбастыр кадамынан. Кейде менин жетпей калса акылым, кыргызымдан издейм жигит асылын. Асылдарда болуп турса ынтымак, минут сайын толуп турмак акылым. Кейде мага жетпей турса күч кубат, жараткандан суранамын арбак. Атакелер бар бололу жашоодо, баласына ата болот күч кубат деп. Айтат эмеспи? Ай, сенин кругуң ушундай. Значит, сен ошондойсуң деп, жок, бул наоборот экен. Мен ушундай балдарды каалагам, мен ушундай жамаатты каалагам, мен ушундай ынтымакты каалагам. Значит, мен каалаганда мен ушу жамааттын ичинде экениме мен абдан ыраазымын. Ушу маптын моторчиги, маптын ушундай кайсы жерде болбосун, общественный жерде өзүнүн башын салып, жакшы көрөбү, жаман көрөбү, өзүнүн идеясын айтып жүргөн баса айтып кетсем, таластык бир тууганыбыз Надырбековго сөз берип койсом анда. Ассаламу алейкум, урматтуу менин бир туугандарым. Мен бүгүн аябай толкунланып, кубанып турам. Неге дегенде, менин эң жакын бир туугандарым отурат бул жерде. Баса берилип айтып кетсем, менин 5-6 жыл бир базарда, бир кафеде, бир нанды бөлүп жеп, бир столдон тамак ичип жүргөн менин туугандарым келип калыптыр. Мычиши базарында иштеген Саки, Шулук, Талант, биякта Зеленоградтагы туугандарым келип калыптыр. Булар менен да бир нанды бөлүшүп иштеп жүргөнбүз убагында. Менин сүйүктүү эжекелерим, тааныштарым, досторум, кыскасы мен тааныган, тааныбаган дагы туугандарыма кош келиптирсиздер демекчимин. Биз өтө кубанычтабыз. Биздин арабызда кээ бир өкүлдөр баягы бир аз түшүнбөй атат да, эмне үчүн биз артында калып калдык, биз качан сүйлөйбүз депчи. Мен айтып атам. Баягы любой адам той бергенде эң жакын адамдар эң артында калат да, эң жакын туугандары, достору, бир туугандары эң артында калып бата тилеп, ошолор тозуп алат дегендей. Биз дагы значит Акбарга эң жакын бир тууган болуп калыптыр. Ошондуктан артына чыгып, буюрса жыйынтыктоочу сөздү кылып атабыз. Эми Акбар досубузга эмне дейбиз? Чынара карындашым менен Акбар досубузга ошол бек болсун, ушул кичинекей ымыркай аман эсен чоңойсун, кыргыздын даткайыны болсун, кыргыздын ыймандуу, ата энесин сыйлаган, бактылуу, таалайлуу кыздарынан болуп чоңойсун, ырыс кешиптүү кыз болсун. Ушул артындагы дагы 4 кызы, баласы аман болсун. Ошол ата энесин сыйлаган ыймандуу кыз жигиттерден болуп чоңой берсин. Ошол силерге бакыт таалай, ар дайым ушундай жадырап, жайнап, кыргыздын жакшы жагын көтөрүп көрсөтүп жүрөрлөр. Анан дагы бир айта турган сөз бар. Мактоого бир гана Аллах татыктуу. Бирок сөз келгенде айта турган жерден мактай турган адамды мактап да коюш керек экен да. Айта турган жер ушул жер. Биз бая бийлеп, чордоп, танцыга түшүп, ичкени келген жок. Биз жакшынакай Москванын центри болгон Олимпийскийдеги мечиттин жанында халал кафеде отуруп, насиптеш болуп атабыз, тилектеш болуп атабыз. Ошон үчүн бүгүн бая башыбыздан өткөн, көргөн, билген нерселерибизди бир аз айтып өтпөсөк, туура келбей калат го деп ойлойм. Эң биринчи ошо Акбар жөнүндө айта турган болсом, ошол биз Мычышыда бир аз кафе иштеп калдык. Анан бир күнү баягы выборлор болуп калганда, кайсы жылы, Сакиш кайсы жылы баягы Темирбековдун выбору. 10 беле? Аны Чынара жакшы билет. Кыскасы бир 5-6 жыл мурда кафеде отурсам эле, жок, сыртта жүрүп, кафеге кирип келип калсам эле бирөө бакылдап атат да. Мынтиш керек, тыйыш керек, мындай кылыш керек, ушундай адамдарды астыга таш керек депчи. А мен кирип ойлодум, карасам Сакиштердин жанында турат да. Значит, чото мен Таластан мындай жигитти көргөн жок элем. Таластык жигит экен дедим да, сүйлөгөндөрүнөн, мындай немесинен, бул таластык жигит экен, бирок мындай жигитти көргөн жок элем деп мындай карап койдум. Анан кийин аягында ошол жигиттерге тааныштырды. Көрсөм биздин күйөө балабыз экен, көрсө карындашыбыз күчтүү экен. Молодец карындашым. Айтайын дегеним, ушундай Акбардай баягы руху күчтүү, духу күчтүү ушундай жигиттерди мен аябай сыйлайм да. Баягы айтылат го сөз. Мекенди сүйүү бул ыймандан дейт да. Мекен ыйманы да слабый адамдар мекенди сүйбөй өзүнүн жашоосу менен жаныбарлардай болуп ичип, жеп, бала жаратып эле жашап калат экен да. Мекенди сүйүү дагы бул ыймандан экен да. Ыйманы күчтүү адам, руху духу күчтүү адам мекенди сүйүп, өзүнүн баягы бош убактысын бир аз тозо элге, журтка, досторуна арнайт экен да. Анан бул жигитти мен ошондо көрүп, таанышып, сүйлөшүп отуруп, аябай баа берип,
ушундай жүрөгүнүн тазасына, мекендеп жүрөгүн сокконуна, ушу ынтымак, биримдик деп жүрөгү сокконуна мен баа берип, ошол күндөн баштап экөөбүз жакшы тааныш болуп, өзүмө тартып, баягы Аллахтын буйругу экен, кийин базарыбыз жабылып калганда баарыбыз ар тарапка чачырап кеттик. Бирок чачырап кетсек дагы мен ушу Москва жакка келип, акбарды ушул чоң-чоң иш-чараларга, чоң-чоң мероприятияларга чакырып, мынакей көп жигиттер менен тааныштырып, экөөбүз чогуу келатабыз, Кудай буйруса, ынтымакта келатабыз, ар дайым бири-бирибизди колдойбуз, бири-бирибизди тартабыз, түртөбүз дегендей, ынтымак, биримдик деген ушул экен да. Анан ушундай жигиттер арабызда көп боло берсин. Токтогон эже айткандай, ушундай жигиттер Кыргыздын алдыңкы сабына барып турса, биздин келечегибиз Кыргызстандын соңолот. Келечек бар. Анткени жүрөгү таза, ыймандуу, кыргыз деп жүрөгү соккон жигиттер. Бул жерде турган жигиттердин баардыгы жөнөкөй жигиттер эмес. Арабызда героюбуз бар, Марат Исаев бар. Бул жерде бир патриот инибиз бар, Эрлан деген, ар бирөө жөнүндө акбарда өзү айтып берет. Азамат деген мына ушул кафенин ээси, кыргыз кийимдерин баягы Москвада бир эле адам бар, ушу кыргыз кийим даңктап, барктап, сатып, элдин баарына жарыя кылып, ушу кийгизип келген жигитибиз Азамат, ушул кафенин ээси. Бул жигитибиз бар. Бул жакта Рустам деген бизнесмен жигитибиз бар, халал аты эмне? Джерри Винс деген халал бул жакта атайын немелерди иштетет. Анын генеральный директору фастфудтарды. Бул жерде мынакей Кубанычбек деген инибиз бар. Жана айтып кеткендей, Деловой аудитория журналынын ээси, Айкөл спорт клубунун негиздөөчүсү, андан тышкары ушул МАПтын генералдык директору. Калган кыздар жөнүндө азыр айтып берет дагы. Биз сыймыктанабыз. Биз силердей, биздей жигиттерди арабызга кошуп, Кыргызстан үчүн, мусулмандар үчүн, динибиз үчүн, элибиз, жерибиз үчүн кандайдыр бир салым кошолу. Өзүбүздүн жумушубуз менен, өзүбүздүн окат менен гана жүрө бербестен, кээде бир 10%, 5% убакыт бөлүп туралы деген жигиттер Кудайдын буйругу менен бириккенбиз 2 жыл мурда. Азыр ошол кичине иштерди кылып атабыз, колубуздан келишинче кичине ынтымактарды кылып атабыз, кичине да болсо баягы салым кошуп атабыз да. Сиздер да буйруса биздин катарга кошулганга чакырып кетебиз, бирге бололу, ынтымакта бололу. Биз качан ынтымакта болгондо, бирге болгондо, ошондо гана күч болобуз. Ошондо гана биз чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Акбарымыздын президенттикке шайланышыбыз. Буйруса. Эми экинчи сөздү бизде бул жерде баарыбыз бул жерде бир тууган болуп жүрөбүз. Жакында биздин катарыбызга МАПка Ирасыл айылдан Акжол инибиз кошулду. Жоюң менен келсеңдер. Муну Акжол